Анан кейін бормор балдарым бар, квартирада жүзіп атам деп. Мен дагы бормордан продукт алып келдім, беріп коеюн деп. Рахмат әжесізге. Ай түйген тескейби, алтыным улан эстейби, алтыным улан эстесе, айына келип кетпейби. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир тууганым. Сиздерди кайрадан Аккеме студиясынын каналында көргөнүбүзгө аябан кубанычтабыз. Мына Кудайдын буйруса, орозонун 3төн бирине тутуп койдук. Бардык туткан орозолор Аллахым кабыл кылган болсун. Дагы бир жолу орозоңор куттуу болсун. Тилекке каршы ушундай улуу күндөрдө деле элибиздин арасында көйгөйлөр жок эмес. Андыктан бүгүнкү биринчи эле көйгөй чоң энелер жөнүндө болмокчу. Кыргыз элинде каарылыктан коркпо, каарылыкка жетпей калгандан корк деген асыл сөз бар. Бирок ошол каарылыкка жеткенде да өзүнүн туугандары менен, өзүнүн бала чакасы, өзүнүн үй бүлөсү менен, өзүнүн үйүндө жашаганга эмне жетсин. Бирок тилекке каршы азыр өзүнүн үйүндө эмес, карыялар үйүндө да жашагандар жок эмес. Бул аянычтуу тасманы көрүп жатып, чындыгында кыргыздарда ушундай нерсе бар экендигине аябай өкүндүк. Айрыкча карыялар үйүндөгү балам үйлөнсө эми алып кетет, ишенемин, үмүт кыламын деген апанын сөзү бизди аябай кайгыга салды. Андыктан бул тасманы сиздерге көрсөтүп койсок. 100 иштемин. Үй бүлөм эми ошо айтып атпайм, бир кызым, бир уулум бар эле. Бир кыз, бир уул тууган элем. Кызым 1 жыл ооруп жүрүп 40ка чыгып өлдү. Анан калган балдары бар. Анан уулум ашказан операция болуп, жара чыгып 64-ünde öldü. Onun anam bir uul bir kız var. Kız kuyuğa kaçıp ketip kaldı. Bala Moskova'da işlep жүрөт, meni bu yer kapkep koyup. Ay tüyden teskeybi, altınım ulan esteybi, altınım ulan estese, ayına gelip ketbeybi. Gün tüyden teskeybi, gümüşüm ulan esteybi, gümüşüm ulan estese, gününe gelip ketbeybi. Men жүрөм sağılıp, жүрөm ulan sağınıp, jetelbeymin aylem yok, baralbeymin argam yok. Oğlum aklım deme olsun, terin sakmasın, cüle versin balam. Tınç bol ula bärine. Men nememe jetkile. Yaşıma jetkile balam. Эми баарыңарга чоң рахмат. Бизди көрүп аткан балдарга, кыздарга рахмат. Бир гана жери жаштарга айтарым, ата-энеңерди ушундай жерге жөнөтпөгүлө. Мүмкүн болушунча өзүңөр багышка аракет кылгыла. Мына мен дагы келбейт элем. Мен тагдырым ооруп калып ушул жерге келип отурам. Аларга оорум тийбесин деп. Эми Кудай буйруса уулум 25ке чыкты, үйлөндү, эң кенже уулум. Үйлөнүп эми келип алып кетет деп күтүп отурам. Үзүлбөгөн үмүтүм ошол. Эч нерсе кыйынчылыгым жок. Бир гана, бала жыттагым келет. Баламды күтөм. Качан болсо дагы күтүп, куса болуп, сагынып отурам. Ошол менин тилегим эле ошол. Кыскасы жаштарга ата-энеңерди ушундай жерге жөнөтпөгүлө. Өзүңөр караганга аракет кылгыла. Карысы бардын ырысы бар деп айтат. Карысы бар үйдө ырыскы дайым болот. Карыларды эч качан унутпагыла айланайым менин жаштарым, менин балдарым, кыздарым мен. Ошол менин тилегим мен. Бул тасма ЛТР каналынын жамааты менен тартылган жана алардын уруксаты менен алынды. Ошондуктан бул видеону даярдаган жамаатка дагы Алла ыраазы болсун. Толук видеону эгерде көргүңөр келсе, анда астында шилтеме калтырабыз. Кийинки видеобуз Сузак районуна караштуу Лелин айыл өкмөтүндө болуп өткөн окуя экен. Бул окуяны албетте жардам ала албай, өзүнүн үй бүлөсү үчүн күйүп жанган аял жөнөтүптүр. Мындай окуялар тилекке каршы өтө көп учурайт.
Siz ne жалгыз бой энесизби siz дагы, эже? Babam жалгыз бой. Siz дагы жалгыз бойбу? Жардам жокпу эчкиде? Kim berek? Bizki berek yok mu? Азыр жардам алдыңызбы, албадыңызбы? Kim var? Албадыңызбы? Жок, Мына ушу жетим жесирлерге мынантип кыйналып атабыз да, жетим жесирлерге мынантип неме кылып атабыз. Чечкен жок. Азыр бизге да берген жок. Geçen berek bizki berek yok. Мен bir аптадан бери келатам. Мына салгылашып түштүм. Ана ака качып кирип кетип атат. Ушуям бар эле. Мен базар күнү келсем отуруптур. Базар күнү эмне келесиң дейт. Базар күнү силер эмне отурасыңар дедим. Мокмай келет. Жөнөтө берсеңер кетет. Ооба, сүйлөгөндөр эле жазып атам. Базар күнү эмне келесиңер дейт. Базар күнү дейт. Базар эмне отурасыңар дедим. Базар күнү эмне келет? Эмне отурушат анан кийин? Биринчи күнү беребиз дейт. Анан бербейсиңби десем, майы келелек дейт. Макароны келелек дептир кече. 3 күндөн бери неме кылат? Bir haftadan beri gelet köyüm, bir haftadan beri. Bir hafta aldın gegen, mına karapkalar düşkönde gegen. Gegende. Kim? Başı. Şönte күнөн берген деп. O kirip ketişti, hiç kanday bizge neme yok. Mınantip kıynaldık, hökümetke geldik, mınantip baldarımız menen. Çıkıp kettiler. Ministrdi çakır dedim, mına hökümetdağı. Biz kayaka var ailemi. Ministrdi çakır deydi, çalıp aldı. Üyümüzde su basıp jatıp kaldı, üyümüzde. Hiç kanday üyümüzde jardam yok. Mınantip karapkalar boşop durat. Mınantip pusta durat. Hiç kanday jardam bolgan yok. Bize kıynalıp. Senden başka adamın kili yok mu? Takılma bergen, gül gömüş bergen katı. Gül gömüşün keregi yok manga. Ben bir haftadan... Nege tartamın ben? Tartmayımın, mına hökümet gelip alıp çıkalım. Gelip mınantip, hiç kanday nereden eme yok. Mına arıkты taşlardı koyup tünü menen suunu alışkan. Mına maşinası. Mına Lenin ayıl hökümetü mına. Mınantip su basıp jatабыз, üylerimizi su burup. Mına kıykırıp problemanı çeçmey ketip kaldı. Maşinasının nomeri. Mına maşinasının nomeri mına. Vurup atat mına. Mınantip çeçken jok, hiç kanday hiç nerse çeçilgen jok. Mına ulu urmattu prezident bizge uşunu çeçip berin mına. Mınanday sular basıp kaldı, üylerin içinden su çıkıp gitti. Mına Tünü menen üydün için su basıp gitti. Taşты koyup koyuptur. Mınantip üylerimiz su basıp jatat. Bizden neme kılgan adam jok mına. Bizdi karagan jok, hiç kanday kıykırıp ketip kaldı mına. Bizde hiç neme jok. Mınantip polun taglarından mınantip su çıkıp gitti mınantip mınalarına. Mınantip sular çıkıp gitti. Zakitap tünü menen. Mınantip zakitap gitti. Sular çıkıp mınantip. Polun teşiklerinden mınantip zakitap. Mınantip polun teşiklerine sırgıp. Sular çıkıp gitti. Mınantip. Yok. Bu nerede su basıp üydün içinden su çıkıp gitti. Bir yerde arık yok özü. Arıktan aladı. Mına maşinası menen geldi dağı. Mınantip ketip kaldı. Mınantip su geçip жүрөбүz. Mınantip sular basıp kalgan üyleribizdi. Mınantip hiç kim karabay ketip kaldı hökümetте. Mına sular basıp kaldı üyübüzdü. Mınantip gündüzü gelip mınantip su keçip su taşıp atabız. Mınantip üyleribizdi. Gelsek MTS'di. Ana barabız, mına barabız. Dep hökümetlerim gelip neme kılbay ketip kaldı. Üyleribizde su basıp kaldı. Karantinde jatabız öz. Mınantip üyleribizde su basıp kaldı. Mına su çılkıldap durar. Mına su geçip жүрөбүz үйүбүздүн içinde. Mınantip үйүбүздү su basıp kalgan. Hökümetten jardam surasak gelip ertem menen ketip kaldı mınanday olup. Sular kölküldöp mınantip үйүбүздү basıp jatat. Üylerimizde su basıp jatat mınantip. Karab aytat hiç kim. Alo. Жақсы рахмат. Жоқ, жапқан менен биздин суубузду ким алып берет? Үйгө түшкөн сууну көлкүлдөп калды да. Сордуруп алып бербейсиздерби? Үйдүн дубалында, дубалына чейин зактап турат. Тагына кирип атат. Biz şu suyunu sordurup alıp berin dep çakırıp atpayбыз. Мына мен камерага тартып немеге жөнөтүп атам аппаратка. Эртеге YouTube'da немеден көрөсүздөр телевизордон. Мына өкмөт келип чечпей кетип калган эрте менен дагы. Биз азыр суу кечтик мынантип. Мына үйүбүздүн алдын келип сууну сордуруп бериңиздер. Биз кантип алайлы сууну түнү менен? Сууну менен кече сааттан бери суу ташып атабыз. Өзү карантинде жатабыз.
Үйүбүздү суу басып калды, чакырып атабыз. Бая келип эле кетип калышкан көрбөй. Мына сууну сордуруп берген жок. Мына мен сиз менен дагы сүйлөшүп мына тартып атам. Мына келип көрүңүздөр, үйдүн жанындагы сууну алып бербейсиздерби? Биз ошон үчүн чакырып атпайбыз, ойноп салган жокпуз го сиздерге. Мен аппаратка жөнөтөм мынаны. Жок, мына эмне кыркырбаса биз мамлекеттен жардам сурап атабыз. Мына сууну кантип алабыз биз? Мына суу көлкүлдөп жаткан сууну. Мына суу кечип турбаларды ачтык го. Биз жардам сурап чалып атабыз сизге мына. Мына камерада тартып атабыз, угуп атат, мына угулуп атат. Чыгарабыз. Мына үйүбүздүн суунун жанында кантип ташыйлы биз? Ташый албай атабыз. Мына ушуну сордуруп алып бериңиздер. Үйүбүздүн тагына кирип кетип атат. Үйүбүздүн тагы семет. Семеттин үстүнө эле пол кагып койгонбуз. Ошодо жатабыз, закта. Келип көрүңүздөр. Жашаш шартыбыз зор. Келип көрүңүздөр, анан айтасыздар. Мана сүйлөгөн сөздөрүңүз бардыгы түшүп атат. Келиңиздер, көрүңүздөр. Биз ошон үчүн чалып атабыз сиздерге. Барат, келсин. Урматтуу бир тууганым, эгерде биздин каналга жазыла элек болсоңуз, анда подписация кнопкасын басып катталып коюңуз. Жана коңгуроочону бассаңыз, биздин кабарлардан биринчилерден болуп көрөсүз. Андан кийинки видео Аксакал эненин өтө кыйналган үй бүлөгө берген жардамы тууралуу. Бул видеодо өтө аянычтуу окуялар көрсөтүлгөн. Күбө болуңуздар. Бир адамын, бирөөнүн үйүндөмүн. Ушундай акыбалым чатак, үй жайым жок, көчөдө жүрөм. Мени ушу чоңдорго арызданып барып атам. Анан арыздансам боптур деп эле сырттан кайтарышат, киргизбейт мени. Мен ушул 6 балам бар. 4 өзүмдө. Мынантип анан кыйынчылык болуп атат. Мен бир Аллахтан гана сурап ушинтип эми жатар төшөгүм жок эле, элге рахмат, 1-2 төшөк алып келип берип атат. Анан продукта берип атат. Мына элим бартымам. Азыр продуктадан жардам берди мага. Ушул кыйынчылыктамын. Кызымды машина уруп кетти. Кызым баш албайт. Кызымдын бутунда темир бар. Кызымды эл тааныйт, чоңдор тааныйт, соцкомдор тааныйт. Мен кыйынчылыктамын. Ушуга кичине жардам бериңиздер. Мен кыйналдым. Үй жагынан кыйналдым. Жашоо жагынан өтө кыйналдым. Бара жерим жок. Мен квартирадамын азыр. Ошо квартирада отурамын. Адамдар келип төлөйт. Өзүм акчам жок, муктажмын. Менин муктаждыгымды Аллах көрүп турат, бир гана. Ушуга кичине жардам берип коюңуздар деп мен сиздерден суранамын. Мусулман, кыргыз элим кичине жардам кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса, Аллахтан кайтсын. Балдарым жаш. Кыйналдым, өтө кыйналдым. Ар ким келип квартирамды төлөйт. Светиме акча беришет. Мен кыйналганым анык кылышым керек, мага үй керек, мага үй жагынан жардам берсе жакшы болот. Качанга же квартирада жүрөм, мусулман, мындай ичи ачкан мусулмандар болсо мага жардам берсе аябай жакшы болот, үй жагынан дагы. Ушундай кыйынчылыктарда жүрөмүн. Мына балдар азыр үйүмдү көрдү. Эл 1-2 төшөктөрдү алып келип берип атат, элге рахмат. 1 кило un болсо дагы беришип атат. Элге рахмат. Айнанайын элим, жардам кылыңыздар, сиздерден суранамын. Келиңерчи. Анан танкомго өгүнүр көрдүм эле, танкомго айттым. Бизге бербей эле ушул акчамга берди. Детип берди, үйүн көрсөттүм. Анан кийин танком мени карабайт экен, мунакка карайт экен деди. Анан кийин бормо мына балдарым бар, квартирада жашап атам деп. Анда дагы колмогордон продукт алып берип коюн деп. Рахмат эже сизге. Рахмат.
Yardım berip koyalım. Sizlerge de rahmat. Kaka bizge bir bak. Aklın valgılar, umurlar, uzun bakmışsın. Şurada, yerden beri yerine rahmat, çok rahmat. Soğuk sizi. Özünleri basa tutu, yorgun açık olsun, asmanlar tınık olsun. İçerinin orbağlar, düzge çıkılar. Şu rahmatlar, yerden beri yerine. Ben de gece boru olmuşlar, bizim alıp geleyim de, alıp geldim, boru olmadı. Kvarta çiçektik, nomi. Vaktılı olma, umurlar, uzun bakmışsın. O 6 balanın atası ötüp ketken, benim joldoşum, birinci joldoşum ötüp ketken, azırkı joldoşum, ekinci joldoşum. Ana bul dele yaşabadı, gelip topalon kılat, kıykırat. Mas bolup içip alıp meni urat, baldarımdı azapka salat, ögöylük kılat. Anan özüm mına göçelerde kayıt turayman, bazarlarda el tanıyt meni. Kaleska meni mına eki balam salıp alıp kayıt turap жүргөнмүн. Muhtaçmın dep aytıp elge özümdü tanıştırıp şunday akbaldaman. Men jakındarım jok, men bir gana şunday kıyınçılıkta, şunday kıyınçılık bolup atat manga жардам бериңиздер деп көчөлөрдө жүргөнмүн. Гостиницаларда жаттым, бул квартирага кире элек гостиницада жашап жүргөнмүн. 50 сомдон күнүгө 6 бала менен. Азыр оор акбалдамын мен. Кыйынчылык болуп атат. Үйүм жок башымда. Квартира жүрүп, гостиница жүрүп, шундай чоңдорго барам, жардам сурайм, киргизбейт. Кирейин деп ыйласам да охранниктер киргизбей койду. Мен эмне кылышымды билбей атам. Мен да кыйналып кеттим. Чынын айтсам, кыйналдым. Мага шу кыргызман шу эли жүз жардам кылсаңыздар. Менен кайтпаса Алладан кайтар. Мени бир гана Аллах көрүп турат кыйналганымды. Ошо bir kişiye kıyналганман тийсем, кетип калды ал деле. Чет экен. Geçen балдарым шундай жаш. Бара турган жерим жок. Жакындарым жок. Ошон үчүн кыйналып мына телевиденияга өзүмдү чыгарып атамын. Ne boğraçıp geçecek. Elim barsınğa, men produkta jagынан жардам турадым да, elim barsınğa rahmat. Bana produkta jagынан жардам berişti. Anan videoga tartып койгон өлкөлөрүм деп сурандым мен шулардан. Elimden жардам сурайын, eli журттан деп. Ana rahmat буларга, чоң rahmat. Men 6 балам менен produkta жагынан жардам берди. Mına akvalımda, bundan оор күндөрдө отурганымда görüşüp tartıp geçti, rahmat, Allah razı olsun. Bizden kaytpasa şularga Allah'dan kaytsın onu. Ар бир үйгө ден соолук, ыйман ырыскы каалап, жерибизге береке каалап, бүгүнгү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.